Саламатсызбы? Мен аты жөнүм Санжар Эралиев. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн арыздарды караган комиссиянын, түшүнүктүү кылып айтканда, журналисттердин этика комиссиясынын мүчөсүмүн. Алдыда журналисттердин этикасы жөнүндө видео сабакта кабарчынын жүрүм туруму, кесиптик эрежелери жөнүндө учкай айтып бергенге аракет кылам. Журналистик этика бул кабарчынын кесипкөйлүгүнүн кепилдеген А1 кодекси. Кыргызстандык журналисттердин 23 беренеден турган этикалык кодекси алгач 2007 жылы кабыл алынып, андан соң бир канча толуктоолор киргизилген, акыркы варианты 2018 жылы кабыл алынган. Кесиптик этика кодекси юридикалык күчкө ээ эмес, бирок маалымат таратуудагы калыстыкты, чындыкты камсыздаган негизги эреже. Кесиптик этика нормаларын сактоо журналисттин жана ал иштеген медианын аброюн көтөрөт. Эл алдында жүзүн жарык кылат. Журналистик этиканын негизги бир талабы бар. Зыян кылба. Зыян кылба принциби бир канча эрежелерден турат. Макала жазардан мурда же маекти жарыялаардан алдын жети өлчөп биркесүү керек. Ал үчүн төмөнкү суроолор өтө маанилүү. Сиздин макала кимдир бирөөнүн жеке турмушуна, келечегине зыянын тийгизбейби? Макалаңыз коомду экиге бөлүп, уруш талашка себепчи болуп калбайбы? Макалаңызда адам укугун бузган, улут аралык, раса аралык жана диндер аралык аймактык кастыкты козуткан пикирлер камтылган эмеспи? Сиздин макалаңыз коомдун кызыкчылыгын көздөп жатабы же жеке кызыкчылык маанилүү болуп турабы? Сиз макалаңыз аркылуу коом муктаж болуп турган чындыкты айтып жатканыңызга ишенесизби? Буга кандай негиздериңиз бар? Бир кишинин же кайбир топтун кызыкчылыгына иштеп жаткан жоксузбу? Балким макала аркылуу кимдир бирөөдөн өч алууну көздөгөн чыгарсыз. Макалаңызда фактылар, далилдер барбы же ушак айынга божомолго негизделген баян болуп калдыбы? Сиз жарыялаган сүрөт жана видео кимдир бирөөнүн саламаттыгына, психикасына терс таасир этиши мүмкүнбү? Макалага жеке көз карашыңыз аралашып кеткен жокпу? Аягында өз пикириңизди окурманга, угарманга же көрөрманга таңуулап койгон жоксузбу? Эгер жогорудагы суроолорго жооп берүүдө арсар абалга кабылсаңыз, анда ошол макалаңызды жарыялабай эле коюңуз. Кесипкөй журналисттер менен кеңешип, кемчиликти оңдоп, анан элге сунуш кылыңыз. Сиз журналистсиз, ошондуктан окуяга же макалаңыздын каарманынын кылык жоругуна, сөздөрүнө баа бербеңиз. Тек гана чагылдырыңыз. Такталбаган маалыматты таратуу, ушак айынга, божомолго таянуу ишмердигиңизди сотко чейин жеткирип, утулуп калышыңыз мүмкүндүгүн унутпаңыз. Журналисттин негизги куралы факты болуш керек. Эми заманбап журналистикада көңүл бурууну талап кылган жагдайларга этибар кылалы. Алар кастык тили, чыр-чатакка сезимтал журналистика, гендердик сезимтал журналистика. Эми мунун ар бирине өз-өзүнчө токтолобуз. Кастык тили бул эмоционалдуу боекко боелгон түшүнүк. Эгер макалаңызда кайбир адамга, топко, улутка, жыныска карата жек көрүү, мазактоо, башкаларга жаман көрсөтүү сыяктуу сөздөр бар болсо, демек сиз кастык тилин колдонуп жатасыз. Бул сиздин начар журналист экениңиздин белгиси. Анткени сиз макалаңызды бир тараптуу көз карашта, бирөөнү же бир топту жек көрүү менен жазып жатасыз. Демек, сиз калыс эмессиз. А журналистикада калыстык өтө маанилүү. Эми чыр-чатакка сезимтал журналистика жөнүндө кеп кылалы. Журналистиканы сай деп билиңиз. Сиз жазган макала, интервью, кабар же баян ошол сайдын суусу. Сайдын эки жээги бар. Сиз ортодо агыңыз. Тигил же бул жекке секиргенге акыңыз жок. Эгер жээктин бирин тандасаңыз, анда сиз журналистикага көө жаап, элдин кабарчыларга болгон ишенимин кетиресиз. Мунун арты менен башка кесиптештериңиздин аброюна да шек келтиресиз. Сиз калыстыктан тайып, бир тараптын гана кызыкчылыгын көздөп жазган макалаңыз коом арасында бөлүнүп жарылууга, талаш тартышка, ал тургай чоң баш аламандыктарга себеп болуп каларын унутпаңыз. Айрыкча этностук, диний,
аймактык маанидеги талаш маселелерди жазганда буга көңүл буруңуз. Эми гендердик сезимтал журналистикага кайрылабыз. Журналисттер коом арасында ар кыл стереотиптер калыптанышына себепкер болушат. Айрыкча аялдарга байланыштуу темаларда бул даана байкалып калат. Мисалы, Кыргызстанда жылына миңдеген жол кырсыгы катталат. Бирок эмнегедир журналисттер авария тууралуу кабар жазганда, эгер рульда аял киши болсо, ошого басым жасашат. Рульду аял киши башкарып баратканын белгилешет. Бул жерде гендердик сезимтал журналистиканын эрежеси бузулат. Коомго рульда аял киши болсо аварияга кабылышы мүмкүн деген стереотиптик көз карашты сиңирип жатасыз. Ачындыгында жол кырсыгынын көбүндө рулда эркектер болот. Бирок эч бир кабарчы рулду эркек киши башкарып бараткан деп жазбайт. Муну журналистикадагы эки жүздүүлүк катары сыпаттасак болот. Же болбосо, Орусияда иштеп жүргөн мигрант кыз-келиндердин кай бири баласын таштап кеткен окуя тууралуу кабар жазганда, эмнегедир журналисттер ошол аялды күнөөлөгөндө ыкманы колдонушат. А эркектин ролу кайда? Таштап кетилген баланын атасынын жоопкерчилиги да бар эмеспи? Ансыз да консервативдик көз караш басымдуулук кылган коомдо аялдардын укугу көп бузулат. Андыктан журналисттер макала баян аркылуу аялдарга карата стереотиптик көз карашты дагы да күчөткөнгө жол бербеш керек. Журналист үчүн адамдын жынысы, дини, улуту же башка өзгөчөлүктөрү маанилүү болбошу керек. Каарманыңызга эң ириде адам деп караңыз. Эми дагы бир маанилүү маселеге көңүл буруңуз. Бул этияттык. Кандай гана маанилүү окуя болбосун, сиздин өмүрүңүз, ден соолугуңуз биринчи орунда болууга тийиш. Сенсация кууп, же болбосо мыкты кадр издеп, өзгөчө каарман табам деп, же элдин көңүлүн бурган стендап жасайм деп, кооптуу аймактарга кирип кетпеңиз. Чырчатак же кырсык болгон жерден репортаж даярдайм десеңиз, алгач өз коопсуздугуңузду ойлонуңуз. Кыргыз журналистикасы ушак айың, бир тараптуулук сыяктуу кемчиликтерден куру эмес. Ал эмес буйрутма макала жазып жүргөн кесиптештерибиз жөнүндө да угуп жүрөбүз. Кыргызстанда жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн арыз даттанууларды караган атайын комиссия бар. Курамында 13 киши иштейт. Алардын 7-си жарандык коомдун, 6 журналистиканын өкүлдөрү. Комиссияга Кыргызстандын бардык жарандары кайрылып, тигил же бул басылманын телерадионун үстүнөн же кайсыл бир журналисттин үстүнөн даттанса болот. Бир гана эреже. Даттануучу жазган арызында кайсыл бир журналисттин же медиа уюмдун этика нормаларын бузганын конкреттүү далилдер менен көрсөтүп берүүгө тийиш. Комиссия мүчөлөрү арызды карап, эгер журналист чын эле ката кетирген болсо, анда тараптарды бир столго чакырып, мунасага келтирүүгө аракет кылат. Журналистке кетирген ката кемчиликтери тууралуу эскертилип, этика кодексинин нормалары түшүндүрүлөт. Мындайча айтканда, комиссия журналисттердин кетирген кемчиликтерин сотко жеткирбей чечүүгө аракет кылат. Журналисттердин этика комиссиясына жыл сайын 10-15 арыз түшөт. Белгилей кетейин, комиссияга Кыргызстандын ар бир жараны кайрылууга акысы бар. Эгер кабарчылар журналисттердин этикалык кодекси жөнүндө жакшы кабардар болсо, анда кемчиликтерге жол коюшпайт. А сиз этикалык кодекс эрежелерин жакшы билесизби? Кодексти окуп чыгам десеңиз, анда экрандагы электрондук поштага кат жазыңыз. Кыргызстан журналистинин этикалык кодекси 2007 жылдын 8 декабрында журналисттердин республикалык жыйынында кабыл алынган. 2009 жылдын 16 апрелинде, 2012 жылдын 8 декабрында жана 2018 жылдын 26 майында журналисттердин республикалык курултайында түзөтүүлөр киргизилген. Кыргызстандык журналисттин этикалык кодекси Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын кызматкерлеринин адистигине карабастан, алардын этикалык жана кесиптик иш стандарттарын калыптандыруу, журналистиканын кесиптик деңгээлин көтөрүү, ошондой эле коомдун маалымат каражаттарына ишенимин жана сый мамилесин сактоо максатында кабыл алынган. Биринчи берене. Журналист коомдун демократиялашуу жараянына, Кыргызстандын көп улуттуу элинин ынтымагына, ошондой эле өлкөдөгү экономикалык жана социалдык өзгөрүүлөргө көмөктөшүүгө тийиш. Экинчи берене. Сөз эркиндиги журналисттин ишмердигинин ажырагыс бөлүгү. Кандай гана кырдаалда болбосун,
ар бир адамдын сөз, ой пикир айтуу жана маалымат алуу укугун камсыз кылуу үчүн журналист сөз эркиндигин коргоого, маалыматты бурмалоо жана цензура киргизүү аракеттерине каршы турууга тийиш. Үчүнчү берене. Журналист жеке максатын көздөп кызмат абалынан кыянат пайдаланышына, материалдарды даярдаганы, маалыматты жашырганы же бурмалаганы үчүн белек, акча же башка сыйлыктарга ээ болушуна, өзгөчө сый менен тейленишине жол берилбейт. Төртүнчү берене. Журналисттин жеке кызыкчылыгы анын кесиптик ишмердигине таасирин тийгизбеши шарт. Журналист жеке жана өз үй бүлөсүнүн кызыкчылыктары бар чөйрө тууралуу маалымат каражатынын жетекчилигин кабардар кылыш керек. Журналист өз кесибине жараша алган кандай гана маалыматты болбосун, ал жарыяланганга чейин жеке пайдасын көздөп пайдаланбоого же кызыктар тараптарга бербөөгө тийиш. Бешинчи берене. Журналист кай бир партияда мүчө болуудан, саясий ишмердиктен, мамлекеттик кызматта жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында иштөөдөн оолак болгон абзел. Эгер андай иштерге аралаша турган болсо, ал тууралуу өз окурмандарын, угармандарын жана көрүүчүлөрүн кабардар кылышы керек. Алтынчы берене. Журналисттин маалымат каражаттарын коомдун мүдөөсүнө, адамдын жана жарандын укуктарына каршы согушту, зомбулукту, расалык, улуттук, жыныстык, гендердик, региондук, диний, сексуалдык жана социалдык кастыкты үгүттөө максатында пайдаланышына жол берилбейт. Эгер макаланын мазмунунда маанилүү ролду ойнобосо, журналист адамга же адамдардын тобуна таандык белгилерди, ошондой эле тышкы кебете жана психикалык өзгөчөлүктөрүн көрсөтүүдөн оолак болгону абзел. Жетинчи берене. Журналист жарнама материалдарды даярдабаганы же даярдоого катышпаганы абзел. Эгер журналист жарнама материалдарын даярдаса, анда алардын коммерциялык мүнөзү окурманга, угарманга жана көрүүчүгө ачык, түшүнүктүү болуш үчүн жарнама материалдар тиешелүү түрмөк же кошумча белгилер, ариптер жана башка ыкмалар менен даана бөлүнүп көрсөтүлүшү кажет. Сегизинчи берене. Журналист кандай гана жагдайда болбосун билип туруп жалган маалымат жарыялабашы керек. Эгер таратылган маалымат чындыкка коошпой турганы билинсе, журналист бардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, аны оңдоого милдеттүү. Тогузунчу берене. Тартылган сүрөттөрдү жана аларга коюлган колдорду, тексттерди, баш темаларын редакциялоодо материалдарды бузуп бурмалоого жол берилбейт. Материалдын тексти, интершоукумдар, маектер анын видео иретине шайкеш келиши кажет. 10-чу берене. Фактылар, божомолдор жана пикирлер бири-биринен даана ажыратылуусу зарыл. 11-чи берене. Журналист өз ишинде ар бир адамдын жеке жана интим турмушуна сыпайы жана этият мамиле жасашы абзел. Материалдын каарманынын иш аракеттери социалдык мааниге ээ болгондо же коомчулуктун кызыгуусун туудурганда гана анын жеке жана интим турмушуна кийлигишүүгө жол берилет. Мындай материалдарды жарыялоо алдында журналист үчүнчү тараптардын укуктарына доо кетпей тургандыгын текшериши керек. 12-чи берене. Балдарга байланышкан маселелерди чагылдырууда журналист бөтөнчө этият болушу шарт. Журналистте жана редактордо жашы жете электердин жеке жашоосун чагылдыруу үчүн жүйөлүү негиз жана балдардын ата-энесинин, асырап алгандардын же мыйзамдуу өкүлдөрүнүн макулдугу болушу керек. Зомбулук окуяларга катышы бар, мыйзамсыз аракеттерге байланышы бар балдардын аттарын же аларды таанууга мүмкүндүк берген белгилерин жарыялоого жол берилбейт. 13-чү берене. Сот жараянын чагылдырууда айыпталып жаткандарга күн мурунтан жаман ниетти көздөө менен мамиле жасабоо керек. Соттун чечими чыкмайынча журналист адамды кылмышкер атай албайт. Макала даярдап жатканда журналист кылмышка шектелип жаткан адамдардын аты жөнүн жана сүрөттөрүн жарыялоодон оолак болушу зарыл. Эгер айыпталгандар таанымал адамдар болсо, же өздөрү ачыкка чыкса, же мыйзам жол берген учурларда жарыяласа болот. 14-чү берене. Журналисттин кылмыш, кырсык жана чукул кырдаалдардын курмандыгы болгон адамдардын, ошондой эле алардын жакындары менен туугандарынын ден соолугуна жана психологиялык абалына залакасын тийгизе турган аракеттерине жол берилбейт. Материалдарды даярдоодо журналист кылмыштардын, кырсыктардын жана чукул кырдаалдардын курмандыгы болгон адамдардын, ошондой эле алардын жакындары менен туугандарынын аты жөнүн жана сүрөтүн жарыялоодон оолак болгону кажет. Эгер алар таанымал адамдар болсо, же өздөрү ачыкка чыкса, анда жарыялоо мүмкүн.
15 берене террордук аракеттер жана террорго каршы операциялар учурунда адам өмүрүн сактоо жана адамдын жашоого укугу башка баардык укуктар менен эркиндиктерден артык экенин журналист түшүнүүгө тийиш. Террорчулар көп учурларда өз позициясын билдирүү же башка жактагы өнөктөштөрүнө шарттуу белгилер берүү үчүн маалымат каражатын өз максаттарына пайдаланууга аракеттенерин журналист эстей жүргөн абзел. Андыктан теракт маалында журналисттер укук коргоо органдары менен алдын ала кеңешмейинче өз демилгеси менен террорчулардан интервью албашы жана террорчулардын түз эфирге чыгуусуна шарт түзбөшү керек. Террордук аракеттерди жана террорго каршы операцияларды чагылдырууда журналист адам өмүрүн сактоо менен алектенген адистердин иш аракеттерин майдалап, сүрөттөөдөн жана окуя болуп жаткан жерди же анын катышуучуларын ийине жибине чейин көрсөтүп баяндоодон алыс болгон абзел. 16 берене Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында көрсөтүлгөн учурлардан тышкары журналист өз маалымат булактарын жашырууга акылуу. 17 берене каршылаш тараптардын, анын ичинде журналисттин сынына кабылган адамдардын пикирлеринин тең салмакта берилиши шарт. 18 берене социалдык иликтөөлөрдүн мазмунун бурмалагыдай тандалма цитаталарды пайдаланууга жол берилбейт. Журналисттик сурамжылоолор да кайсы бир натыйжага жетүүнү көздөп бурмаланбоого тийиш. Журналист өз материалынын каармандарына тигил же бул көрүнүштөргө жана окуяларга терс же оң пикирин билдирген купуя эксперттердин сөздөрүн колдонуудан баш тарткан абзел. 19 берене журналист маалыматты, документтерди, фотосүрөттөрдү, аудио жана видео материалдарды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чегинде гана алууга аракеттениши кажет. Башка ыкмалар аркылуу алынган маалымат коомчулук үчүн зор мааниге ээ болгондо гана өзүн акташы мүмкүн. 20 берене журналистти анын жеке ишенимине же калыс журналистиканын принциптерине кайчы келген тапшырмаларды аткарууга жана жазууга милдеттендирүүгө болбойт. 21 берене журналисттин плагиаттык кылууга акысы жок. Бирөөнүн жазма же оозилки материалдарын колдонгондо сөзсүз түрдө алынган булакка шилтеме жасоо керек. 22 берене журналист маалымат каражаттары аркылуу жеке өчүн албоого тийиш. 23 берене журналист өз кесиптештерине залака келтирбей, алардын абийирин жана ар намысын урматташы абзел. Кесиптик тилектештик алкагында журналист кесибинин, чынчыл атаандаштыктын, сөз жана маалымат эркиндигинин кызыкчылыгы үчүн көчүрөөгө тийиш.